Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам bir күнү кайрылуу жасап калды. Hazret Abu Hurayra radıyallahu anh rivayet kılat, Tirmizi'de gelgen sahih hadis. Man ya'khudu anni haula'il kalimat feya'malu bihinna aw yu'allimu man ya'malu bihinna. Menden uşul sözlörдү kim kabul kılat? 5 söz aytam. Kim kabul kılat, oşol sözlörgө amal kılsın. Jana aga amal kılуучу adamlarga үйрөтсүn. Özü oşogo iş yüzüne atkarsın. İş жүзөсүн алып келсин, же болбосо өзү кылып жаткан болсо, башка кыла турган адамдарга үйрөтсүн. Ким ушу 5 нерсени айтам, ким кабыл кылат деди. Десе Hazret Abu Hurayra radıyallahu anh айтат, "Култу ана я Расулаллах", мен озуп айта калдым, "О Аллахтын элчиси, мына мен ошол нерсеге даярмын" деди. Hazret Abu Hurayra билесиздер, пайгамбарыбыздын айткан сөздөрүнө хадис деп айтабыз. Ошол хадистердин эң көбүнү Hazreti Abu Hurayra radıyallahu anhu риваят кылган. Себеби ошондой пайгамбардын алдында жүргөн, пайгамбарыбыздын балышы деген атка чейин конуп калган, пайгамбар алейхисалам дайыма чогуу жүрүп, хадисин алып калайын деген сахаба болгон да. Мен деди, мен Аллахтын элчиси деди. Анан пайгамбарыбыз дейт, менин колуман алды да 5 нерсени эсептеп баштады. Айтты биринчи, иттакил махарим такун а'бадан нас. Арам нерседен сактангын, эң ибадатчыл адам сен болосуң. Көп иштерди жасай берүү бул чокуга жеткен Аллага болгон кулчулук эмес, арамга кадам койбоо ушул негизги кулчулук. Кулчулукту биз далилдейбиз, арам ишке кадам койбосок. Жакшы иштерди кыла беребиз, арам деле кыла беребиз. Жакшы иштерди кыла беребиз, арам да кыла беребиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, "Ал-мустагфиру ли раббихи ли занбихи вал мусиррун ала занбихи кал мустахзии би раббихи." Адам өзүнүн күнөөсүнөн кечирим сурап атат. "Я Аллах, күнөөмдү кечир" депчи. Анан кайра эле күнөөсүнө бекемдик турат. Эми кийин да кылып коерем дегендейчи. Кечирим сурап атат, туура эмес кылдым деп. Бирок жүрөктөн чечкен жок да, болду мен токтодум, экинчи кылбаймын деген чечим жок да. Ошо күнөөсүнө кечирим сурап, бирок дагы күнөөнү кыла берем деп күнөөсүнө туруп алган адам Роббиси менен шылдыңдашып ойноп аткандай эле дейт да. Яны шылдыңдашып аткан адам сыяктуу болуп калат дейт. Яны арамдан сактануу, бул ибадатчылдык ошол жерден башталат. Пайгамбар иттакил махарим, арамдардан сактан, ушак айтпа, гыйбат кылба, жаман күмөн кылба. Бирөөлөрдүн гыйбатын угуп алып, аны дагы башкаларга көчүрө бербе. Арамдардан сактаныштын аракетин кылгын, көзүңдү сакта, тилиңди сакта, жүрөгүңдү сакта. Мына эң чоң ибадатчылдык ушунда деди. Аллага эң жакшы кул болосуң ошондо. Варда бима касамаллаху лак такун агнан нас. Экинчи нерсесин айтты, Алла сага эмнени бөлүп берген болсо ошого разы болгон адамдардын эң байы сен болосуң. Allah канчалык сулуулук берди, кандай ден соолук берди, кандай байлык берди, кандай даража берди, кандай бала чака берди, уулдарбы, жалаң кыздарбы, же жокпу, тууганың барбы, жокпу, жериң барбы, жокпу, Allah сага эмнени бөлүп берген, ошого разы болууну үйрөнсөң, адамдардын эң байы сен болосуң деди. Al-ghina laysa an kasratil aras, al-ghina ghinan nafs. Пайгамбар айткандай, байлык буюмдардын көптүгү эмес, байлык жүрөктүн муктаж эместиги деген. Yani razı bol, Allah bergen nerse kaniyetli bol algın, en bay adam sen bolasın dedi. Keyinki söz, üçüncü sözünde ve ahsin ila jarik takun mu'minan. Koşunana jakşı mamile kılgın, oşonda sen mu'min bolasın. Ve ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Özüne jakşı körgöndü başkalarga jakşı görsöň, oşonda musulman bolasın. Ola tuksiru dahik, gülünü köp kılbagın, köp gülbögün, aşa çabap gülbögün, antkeni köp gülü adamın жүрөгүнү öldürüp koyot dep 5 nerseni koluma sanap Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetke agartуу işini atkaruga öte suktар болгон адам эле. Аябай аракет кылат эле адамга жакшылыкты үйрөтүп калсам, адам жашоосуна бир оңолууга себеп болуп калсам депчи. Жана сахабалар да ушундай деңгээлде тарбиялаган болчу. Сахабалар жакшылык каалоодо алар сараң эмес эле. Үйрөнгөлө, жана башкаларга үйрөтөт, кана ким бар деп кызыктырып ушинтипчи. Демек биз дагы ошондой тартипте болуш керек, биз өзүбүз үйрөнөлү, башкаларга үйрөтөлү. Биз дагы элди ушундай тарбиялайлы, өзү үйрөнсүн, башкаларга үйрөтө турган болсун. Ошондой эле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям узун сөз эмес, кыска нуска сүйлөйт эле. Кыска нуска 5 нерсени айтып койду, жашообузга өмүр бою жете турган деңгээлдеги тапшырма да. Арамдан сактан өмүр бою, каерде болбо, кандай болбо. Кошунаңа жакшылык кыл, ошондо момун боло аласың дейт. Кудайга ишендим дей турган болсоң, акыретке ишендим десең, акырет эсеп китеби болот дей турган болсоң, кошунаңа жамандык кылба. Кошунаңа жакшылык кыл. Ошондо сенин иманың толук болот.
Урматтуу тууганым, кошуна деген ким өзү? Кошуна деген сизди эң жаман аттуу кылып кое турганда ошол кошуна болот. Жана сизди билбеген, тааныбаган адамга эле асманга чейин көтөрүп туруп, сизди таанытып кое турган адам дагы кошуна болот да. Кошунаны сиз тандабайсыз, Алла тандап берет. Сөз бар го, үй тандаганга чейин биринчи кошунаны танда деп, үй сатып алганга чейин кошуна сатып ал деп. Yani Allah kimdi sizge koşuna kıldı boldu, oşol koşuna. Al imandubу, al kapırбы, al jakşыбы, al jamanбы, al sizin koşunağınız boldu, Allah taraftan sizge sınoo geldi. Kalağınız koşunağınızdan akısını berip durup beyişti özünüzge alıp alыңыз, kalağınız koşunağın akısını tebelеңiz de beyişti koldan çıkarыңыз, özünüzge tozak alıp alыңыз da. Koşuna hurmatlı tuğanım İslam dininde öte büyük dengelge koyulgan. Şunda Peygamber Aleyhisselam bolsa da imandın dengelini bayandap koydu. İmandуу bolom dey turgan bolsоң, koşunаңа жакшылык кыл. Мечитке келип намаз окуганың менен, ороза кармаганың менен, бул жакта ыйлап дуа кылганың менен кошунанын акысыны тебелип атсаң, иманың толгон эмес анда деп. Кошунанын акысы менен эсептеш керек, адамга жамандык кылбаш керек. Адам жашоодон кимди кааласаң тоюп кеткен да. Эмне үчүн адам тойгондугундай өтө кыйналгандыктан жумуштун оорчулугунан тоюп кетпейбиз, тура? Адам баласы көбүнчө тоюп кетет, жашоого жашагың келбей калат. Не үчүн? Адамдар сенин укугуңду тебелей бергендиктен. Акы берилбегендик себептен. Эч бир адам жашоодо милдетин аткарбагандыктан. Мээримдүү көздөр жок болсо, убадага так тура турган кошуналар жок болсо, кыянат кыла бере турган болсо, өзүмчүл эле болсо, анан адам жашагысы келбей калат да. Ал үйдө тургуң да келбейт, ал үйдөгүлөр менен да жашагың келбейт, досторуң менен да достошкуң келбейт. Эмнеге? Ар ким өзүмчүл, башка менен иши жок. Бирөөнүн алдындагы милдетимди аткарайын, акысын берейин деген адам жок да. Ислам дини ошол укукту бергенге үйрөткөн. Кошунаңдын акысын бер деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушуга чейин сөз айтып атат: "Мазала Жибрил алейхиссалам юсини бил жар хатта зонанту аннаху сайюваррисуху." Sahih hadiste gelet, Tirmizi rahmetullahi rivayet kılan hadiste Abdullah ibn Amr radıyallahu anhuma rivayet kılat. Peygamber aytat, Cebrail deydi. Maga şunday osiyatты ayta verdi. Koşuna tuğrasında. Koşunaga mınday kılış gerek, koşunaga tigindey kılış gerek, koşunaga mınday kılış gerek. Men oylop kettim deydi. Uşunday oyga gelip kaldım. Men dünyeden ötüp ketsem, uşul koşunam dagı maga muraskor bolup kalat okşoyt depçi. Yani muraskor kılıp berip koyat okşoyt Cebrail koşunamdı maga degen oyga gelip ketti deydi da. Muraskorluktun sebepleri var da, doğru? Nikeni söyle muraskor bolos, tuğançılıktın söyle muraskor bolos, kul zamanada azat kılı dep koyatlı, oşo taraftan muraskor bolos sebebi var da. Oşul sebepke koşunaçılık dele koşulup kalav eken de oyladım deydi da Peygamberimiz. Koşuna bolsoң boldu, al dele muraskor dey turgan dagı şariat gelip kalav eken degen oy gele turgan dengelde koşunan akısını Cebrail berişte, ögü aytты maga deydi da. Başka hadiste Hazreti Abdullah ibn Umar radıyallahu anhum aytat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Abdullah ibn Umar radıyallahu anh özü aytat. Laqad ata aleyna zaman ve ma ahadun ahakku bi dinarihi ve dirhamihi min ahihil muslim. Bizge de uşunday zamana gelgen ele deydi. Peygamber uçunda жүрген uçur destep atat da. Uşunday uçur gelgen ele deydi. Hiç bir adamga özünün dinarı jana dirhamı başka musulman bir tuğanına karaganda ukuktu hiç kim jok ele deydi. Yani baylığını özüne karaganda başkalar baylığına ukukturak degen zamana başımızdan ötkön deydi. Tapkan ele meniki de örbestер. Başkalarga sarptay turgan, başka musulman bir tuğanlardan da ukuktu hiç kim jok dey turgan zamana başımızdan ötkön ele uçurda deydi. Summal an emi deydi. Ad-dinar ve dirham ahabbu ila ahadina min akhihil muslim. Hazır uşuna uçur bolup kaldı deydi. Bizge altın gümüş başka musulmanlarga karaganda bizge süykümdü bolup ketти deydi. Altınды бирөөгө сарптоо биякта турсун, адамга караганда биз алтынды көбүрөөк жакшы көрүп калдык, байлыкты көбүрөөк жакшы көрүп калдык. Азыр башыбызга ушундай замана келип калды дейт. Мен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деп айтып жаткандыгын уккан элем. Кам мин жарин мутаалликин би жарихи яумал кияма, якулу я раб, хада аглаqa бабаху дуни, фамана'a ma'rufahu. Men Пайгамбарыбыздын мындай деп айтып жатканын укканмын. Кыяматта канча деген кошуналар болот. Экинчи кошунасыны жакасынан кармап алып, аны бекем кармап турган болот. Айтат: "Я Алла, мен муктаж болуп турган учурда, ошол муктаждык бунда болуп туруп, бүтүрүүгө күчү жетип туруп, мага керек нерсе бунда болуп туруп, бирок эшигини менден жаап алган" деп кошуналарды кармап турган канча деген адамдар болот кыямат күнү деп айткан Пайгамбарыбызды уккан элем дейт.
Yani kıyamatda demek Peygamber Aleyhisselam başka hadiste aytadi, mo'min bo'la albaydi deydi. Kim egerde qo'shnasi ochqa bo'lib, o'zi qursog'i to'q abalda uxtayversa deydi da. Qo'shnining aqsi o'shanchalik dengelde ekan da. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, egerde tamoq qila turgan bo'lsangiz, suvsini ko'proq qo'shqila deydi. Sho'rposidan deydi, qo'shningizga olib chiqib bergila deydi. Oşol qo'shnilarning haqqini hurmat tutganim, bardoq saqtagandan inshaalloh harakatini qilali, jana ustozlardan, ulamalardan taqtab olali. Qancha qo'shnining haqqisi bo'ladi? Qo'shni menen emne qilishim kerak? Ata-ena menen emne qilish? Dinde o'shani aytadi-da. Din deb qanday yashayotsangiz ham o'shaning ichida namoz o'qib yurishni aytmaydi. Din deb taqtab turib huquqlarni berib qoluvning atini aytadi. Taqtash kerak. Ayolimning qanday haqqisi bor? Ata-enamning qanday haqqisi bor? Bala chaqamning qanday haqqisi bor? Do'stlarimning qanday haqqisi bor? Qo'shnining qanday haqqisi bor? Taqtab turanan o'shoga jarasha yashashimizni dinga loyiqlashtirish kerak bizda. Yashash qanday ketayotsa, o'shoga dinni olib kelib joylashtirib olish emas-da. Значит, bu yerda namozini qilsam bo'ladi ekan, bu yerda bunisini qilsam bo'ladi, qo'shna bu yerda yo'q, dal kelib etgan men yashashim emas, yashashimizni dinga olib kelib loyiqlashtiramiz inshaalloh. Allohim barizga amal qilishga mumkinchilik bersin, hurmatli